Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Сабагыбыздын бүгүнкү темасы Совет бийлигинин улут саясаты. Сабактын планы. Улут маселесин чечүүдөгү алгачкы кадамдар. Качкан кыргыздардын мекенине кайтышы. Тоолуу Кыргыз областын түзүү аракеттери. Сыдыковдун саясий ишмердүүлүгү. Улут маселесин чечүүдөгү алгачкы кадамдар. 1917-жылы 2-ноябрда Совет өкмөтү Россия элдеринин укуктарын декларациясын жарыялаган. 1917-жылы 22-ноябрда Россиянын жана чыгыштын бардык мусулман эмгекчилерине деген үндөөсүн жарыялаган. Совет өкмөтү орногондон кийин Түркстандын аймагында кош бийлик орногон. Кокон автономиясы жана Совет өкмөтү. 1917-жылы 15-22 Түркстандагы Советтердин 3-съезди болуп өтүп, башкаруу органы Түркстан эл комиссарлар совети түзүлгөн. Анда 15 комиссар бекиген. Эл комиссарлар советинин төрагалыгына Колесов дайындалган. Кокон автономиясы. 1917-жылы 26-27 ноябрда Кокон шаарындагы мусулмандардын 4-съезди Россиянын курамындагы Кокон автономиясын жарыялаган. Кокон автономиясынын башында Мустафа Чокай, Мухаммеджан Тынышбаевдер турган. Кокон автономиясын талкуулоо. Түркстанда Кокон автономиясынын кадыр-баркынын өсүшү Ташкенттеги большевиктерди чочулаткан. 1918-жылдын 19-26 январындагы Советтердин крайлык 4-съездинде Кокон автономиясын мыйзамсыз деп жарыялап, талкуулоого чечим кабыл алган. Натыйжада 1918-жылы 19-22 февралда Кызыл армиянын жардамы менен Кокон автономиясы талкууланган. 1918-жылы Советтердин бүткүл Россиялык 3-съездинде эмгекчи жана эзилген элдердин укуктарын декларациясын кабыл алышкан. 1918-жылы Түркстан АССР түзүлгөн. 1919-жылы 8-октябрда Түрккомиссия түзүлгөн. Түрккомиссиянын башында Фрунзе, Куйбышев, Рудзактар турган. Качкан кыргыздардын мекенине кайтышы. 1918-жылы 5-июлда Жетису областында областтык комиссариат түзүлгөн. 1918-жылы 29-октябрда Жетису областтык аткаруу комитети Токмоктогу азык-түлүк комитетине ачарчылыкка учураган кыргыздар үчүн 100 миллион сом акча бөлгөн. Совет бийлиги качкан кыргыздардын мекенине көчүрүп келүүгө жардам берүү үчүн атайын комиссия 1920-жылы 3 февралда түзүлүп, Батыш Кытайга жөнөтүлгөн. Кытайга качкан 332 миң кыргыз казактын 300 миңдейи кайтып келишкен. 100 миллион сом бөлүнгөн. 1920-жылы 46 миң теше жер бөлүп берилип, 80 миң теше жайыт таратылган. Тоолуу Кыргыз областын түзүү аракеттери. Түркстан АССРине Жетису, Сырдария, Фергана, Самарканд облустары кирген. Кыргыздар бул облустардын курамында бытыранды бойдон кала берген. 1921-жылы Алматыда кеңешмеде Тоолуу Кыргыз областын түзүү маселеси көтөрүлгөн, бирок чечилбей калган. 1922-жылы 25 мартта Түркстан Республикасынын курамында Тоолуу Кыргыз областын түзүүгө чечим чыккан. 26 мартта Түркстан Борбордук аткаруу комитети Бишкек, Каракол, Нарын, Улуу Ата уездеринин тоолуу бөлүгү кирген борбору Кочкор болгон Тоолуу Кыргыз областын түзүү жөнүндө чечим чыгарган. Партиянын Жетису обкому 1922-жылы 4-июнда Бишкекте уюштуруу съездин чакырып, 422 делегат катышкан, бирок съезд башталбай калган. Себеби Түркстандык жана Жетисулук бийликтердин макулдугу Сталиндин көрсөтмөсү менен таркатылган. 1922-жылы мурунку чечимдерди мыйзамсыз деп таап, жетекчилерин контрреволюциячыл деп айыпташкан. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрүнүн бири Абдыкерим Сыдыков. Кыргыздардын чыгаан коомдук жана мамлекеттик ишмери, окумуштуу, тарыхчы. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башында турган улуу инсан. Тема боюнча суроолор. Большевиктер партиясынын улут саясатына мүнөздөмө бергиле. Кокон автономиясы жөнүндө эмне билесиңер? Түрккомиссия кандай иштерди аткарган?
Совет бийлиги качкын кыргыздарга кандай мамиле жасаган? Тоолуу Кыргыз областы жөнүндө эмне билесиңер? Сыдыковдун саясий ишмердиги жөнүндө айтып бергиле.